Bir günde 3 Kırgız muşkeri çempionluk üçün betteş ötkөрөt. КМШдагы эң беделдүү лига саналган ACA ушул жылдын ноябрь айында Бишкекте турнир өткөрүшү мүмкүн. ACA 209 мелдеши Бишкек шаарындагы жаңы курулуп жаткан Бишкек аренада же жаштык аренада өтүшү мүмкүн. Буга чейин лиганын жетекчилиги Бишкекке келип сүйлөшүү иштерин жүргүзүп кеткен. Эгер бул турнир Кыргызстанда өтө турган болсо, анда 3 мушкерибиз чемпиондук титул үчүн күрөш жүргүзүшү ыктымал. 77 кг салмактагы чемпион Жакшылык Мырзабеков биринчи ирет курун коргойт. Анын атаандашы Альберт Туменов болмокчу. Кыргыз Барс деген каймана ысымы менен белгилүү Мырзабеков 2025 жылдын аягында Узайыр Абдураковду утуп курду тагынган. 84 кг салмактын чемпиондук куруу үчүн Эдил Эсенгулов рейтингдин сап башында турган Рамазан Эмеев менен кармашат. Ысык көлдүк ажыдар 17 июлда октогон үстүнө чыгып рейтингде 3-чү орунда турган Абдулрахман Жанаевди 2-мүнөттө нокаутка кетирип $20 000 бонус алды. 66 кг салмак чембердигинин куруу үчүн кыргызстандык Айлмардан Абдыкаров, Махарбек Каргенов менен күч сынашы ыктымал. Айлмардан 2026 жылы катары менен 2 беттеште жеңишке жетип, рейтингде 4-чү орунга чыккан.